Атамекен фракциясы өлкөдөгү акыркы кырдаалды парламентте талкуулоону сунуштайт. Бул тууралуу фракциянын лидери Алмамбет Шыкмаматов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында былтыркы президенттик шайлоого байланыштуу айрым материалдардын жарыяланышы Өмүрбек Текебаевди абакка кесүүдөн негизги күбө болгон орус ишкери Леонид Маевскийдин кармалышына байланыштуу окуялар өлкөдө талкуу жаратты. Мындан башка саясий туткундарга байланыштуу жана башка маселелер боюнча коомдо чыңалуу бар экендиги белгилүү. Буларды парламент талкуулашы керек, деди Шыкмаматов. Атамекен фракциясынын лидеринин айтымында демилге жогорку кеңештин 21 ноябрдагы жалпы жыйынында көтөрүлөт. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы Дүйшүнкул Чотоновдун соттук ишиндеги негизги күбө орусиялык ишкер Мамдуманын экс-депутаты Леонид Маевский бирөөнү жаманатты кыла турган маалыматты ачыкка чыгарбоо үчүн жабырлануучулардан ири суммадагы акча талап кылган деп айыпталууда. 16 ноябрда Москвадагы Тивер райондук соту аны 2019 жылдын 14 январына чейин камакка алууну чечкендигин Интерфакс жана башка маалымат агенттиктери кабарлаган. Мындан соң Атамекен партиясынын мүчөлөрү Текебаевга карата маселени кайра кароону сунуштап жатышат. Алмазбек Атамбаев Апрель телеканалына курган маегинде өзүнүн 20 жылдан берки бухгалтери Надира Сатыкул кызы мөөнөтсүз эмгек өргүсүн алып сыртка чыгып кеткендигин кабарлады. Надира Сатыкул кызы президенттик шайлоодо талапкер Сооронбай Жээнбековдун штабынын башкы эсепчиси болгон. Эске салсак, өткөн жумада адвокат Нурбек Токтакунов президенттик шайлоого коргон акча тууралуу чуулгандуу маалымат жарыялаган. Атамбаев башкы эсепчиси президенттик шайлоодогу каражаттар жарыяланып кеткен соң өмүрүнөн коркуп тышка чыга качкандыгын айтты. Атамбаевдин башкы эсепчиси Надира Сатыкул кызынын артынан эле анын уулу Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Адилет Сатыкулов дагы Кыргызстандан чыгып кетти. Өздүк булактардын билдиришинче, экөө Индияга сапар тартышкан. Эске салсак, Икрам Илмияновдун $150,000 боюнча камалышынан кийин КСДП баардык суроолор боюнча БШКга кайрылууну сунуштаган. Ал эми акча каражаттарынын эсеп кысабы боюнча БШКда Акылбек Эшимов, Гүлнара Батырова жана Адилет Сатыкулов алектенген.